Акин Токталиев президент Садыр Жапаровду сотко берди. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Акин Токталиев президент Садыр Жапаровду жана анын мурдагы маалымат катчысы Галина Байтеректүү сотко берди. Бул тууралуу Азаттыкка Токталиев өзү билдирди. Ал дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагалык кызматынан негизсиз бошотулганын айтууда. Кызматтан алганда президент менен ошол кездеги маалымат катчысы мени экстремистке теңеп коюшкан деген Токталиев алардан 100 миллион сомду өндүрүүнү жана кечирим суроону талап кылууда. Токталиев Бишкектин 1 райондук сотуна 8 июлда кайрылган, бирок доо берүүдөгү кемчиликтерден улам арыз 12 июлда артка кайтарылган. Эртеси Токталиев арызын толуктап кайра сотко бергенин билдирди. Президенттик администрация жана Галина Байтерек азырынча комментарий берген жок. Акин Токталиевдин диний мазмундагы талаштуу билдирүүлөрү буга чейин талкууга түшкөн. Ал дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы кызматына 2020 жылдын 13 ноябрында дайындалып, 2021 жылдын 9 февралында бошотулган. Ал мурда Садыр Жапаровдун адвокаты да болгон. Булак Азаттык. Алымдар кеңеши вакцина жөнүндө фатва чыгарды. Кыргызстан мусулмандарынын Алымдар кеңеши коронавируска каршы вакцина алуу жөнүндө фатва чыгарды. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы кабарлап, коронавирустун жайылышынын алдын ала турган жалгыз ыкма эмдөөдөн өтүү экенин билдирди. Эмдөөнүн пайдасы менен зыяны медицинага таандык. Вакцинанын зыяны жок болсо, ислам дини эмдөөгө каршы эмес деп жазылган Алымдар кеңешинин чечиминде. Кыргызстанда 18 жаштан ашкан жарандарга Кытайдын Sinopharm, Орусиянын Sputnik V вакциналары акысыз сайылууда. Бейтапканалардан тышкары соода борборлорунда, парктарда жана билим берүү мекемелеринин имараттарында эмдөө пункттары ачылган. Өлкөдө коронавирус жугузуп алгандардын расмий саны 14 июлда 143 миңден ашты. Булак Азаттык. Кыргызстанда союз арзандай баштады. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги кабарлады. Союздун жаңы түшүмө жыйнала баштагандыктан жана агенттиктин аракеттеринен улам базарларда союздун баасы жөнгө салынып арзандай баштады деп айтылат мекеме тараткан маалыматта. Азыр базарларда союздун орточо баасы 50 сомдун тегерегинде. Агенттик өткөн айда союздун баасы жогорулап кеткенден улам Чүй облусундагы бир нече ишкерге байланыштуу териштирүү жүргүзгөн. Мекеменин башчысы Кеңешбай Тайлаков парламентте бул жагдайда кызыл кулактык бар экенин айткан. Топтолгон материалдар тийиштүү органдарга берилерин билдирген. Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги союздун кымбаттаган себебин суроо талаптын көбөйгөнү менен дагы байланыштырган. Расмий маалыматка ылайык былтыр 5 айда 13 миң тонна экспорттолсо, быйыл жыл башынан тартып 31 миң тонна союз сыртка сатылган. Кыргызстанда союздун баасы 100-120 сомго чейин чыкты. Булак Азаттык.